Акыркы 2,5 кылымдын ичинде дүйнө 3 жолу өнөр жай революциясын башынан өткөрдү. Алардын ар бири коомду, адамдардын турмушун түп тамырынан бери өзгөрттү. Биринчи революция мезгилинде заводдор пайда болуп, көп сандагы жумуш орундары түзүлдү. Экинчиси элге электр энергиясын комфорттуу жана массалык агым өндүрүшүн берди. Үчүнчүсү санариптик революция дүйнөгө интернетти ачты. Аны менен бирге бардык бар болгон маалымат жеткиликтүү болуп калды. Азыр бизди жаңы өзгөрүүлөр күтүп турат. Алар кандай болот? Аларга кантип даярдануу керек? Ар бир өнөр жай революциясы дүйнөнү өзгөрттү. Биринчиси 18-кылымда Улуу Британияда башталып, фабрикалардын пайда болушуна алып келди. Ушундан кийин оор кол эмгеги дээрлик жалпысынан машина менен алмашты. Бул кыймылдаткычтар пайда болуп, алар менен бирге поездерде чыга баштады. Алар адамдарга мурда белгисиз кыймыл ылдамдыгын ачып, аралык тууралуу көз карашын өзгөрттү. Экинчи өнөр жай революциясы андан да тезирээк өрчүгөн. Ал адамзатка телеграфты, машинаны жана мурда эч ким ойлобогон өндүрүштүн жаңы тармактарын берди. Алар албетте электроэнергетикасы жана нефтехимия өнөр жайы. Коомдун, экономиканын жана технологиянын ылдам өнүгүүсү эки дүйнөлүк согуштун ортосундагы мезгилде гана басаңдады. Бул убакыттын ичинде дүйнө бир топ өзгөрдү. Россия империясынын ордуна Советтер Союзу түзүлүп, Америка улуу депрессияны башынан өткөрдү. Үчүнчү революция 1960-жылдары башталып, негизинен кандуу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөнү кайра куруу, ошол эле учурда аны калыбына келтирүү зарылчылыгы менен шартталган. Жаңы тармактар пайда болду, дүйнө атомдук энергияны жана космос мейкиндигин үзүлдөө дооруна кирди. Бул аймактарды өнүктүрүү татаал эсептөөлөрдү талап кылып, акыры жеке компьютерлердин пайда болушуна алып келген. Өз кезегинде ядролук согуш коркунучу кийинчерээк интернетке айланган ARPANET децентралдаштырылган байланыш системасын түзүүгө алып келди. Төртүнчү өнөр жай революциясы эми гана башталып жатат. Бирок анын алгачкы жемиштерин азыртадан эле байкоого болот. Заманбап технологиялар жашообуздун бардык сфераларында бар жана каалаган бизнестин негизи болуп калат. Ири корпорациялар жаңы доордун көйгөйлөрүн натыйжалуу чечүү үчүн акырындык менен IT компанияларга айланууда. Интернет жана акылдуу үй технологиялары келечекте күнүмдүк түйшүктөрдү жасалма интеллектке жана роботторго өткөрүп берүүгө мүмкүндүк берет. Адам дүйнөнүн каалаган жеринен ыңгайлуу форматта билим алып, иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Керек болсо адамдын ден соолугу күнү-түнү дистанциялык көзөмөл алдында болот. Интернеттен өнүгүшү маалыматтын көлөмүнүн көбөйүшүнө алып келди. Азыр 5 миллиарддан ашык адам интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жана алардын көбү аны маалымат издөө үчүн колдонушат. IDC компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, 2018-жылдан 2025-жылга чейин адам тарабынан түзүлгөн маалыматтын көлөмү 33 зеттабайттан 175 зеттабайтка чейин өсүшү мүмкүн. Эске сала кетсек, 1 зеттабайт 1 миллиард терабайтка барабар. Мындай көп көлөмдөгү контенттин ичинен керектүү маалыматты атайын туура контент тандаган алгоритмдерсиз табуу өтө кыйын. Эң кеңири таралган мисал социалдык тармактар. Facebook'тун алгоритмдери колдонуучулар тууралуу дээрлик бардык нерсени билет. Сиз тууралуу маалыматтар ал алгоритмдерге жаңылыктар лентасын сизге ылайык, кызыктуу маалымат менен толтуруп чыгышына мүмкүндүк берет. Сүйлөө суроо талаптарына жооп берген виртуалдык жардамчылар да барган сайын популярдуу болууда. Алар дагы жасалма интеллекттин негизинде иштешет жана негизги буйруктарды гана аткарбастан сизге толук кандуу жардамчы боло алышат. Алар татаал суроолорго жооп таба алышат, чалууларга жооп беришет, почтаны текшеришет, курьерлер менен баарлашышат. Ресторанда үстөлдө эле, ошондой эле кино билеттерин сатып алышат. Сунуштарды тандоо же спамды чипкалоо бул жасалма интеллекттин башка технологиялар менен бирге иштөөдө бере турган мүмкүнчүлүктөрдүн кичинекей гана бөлүгү. 4-чү өнөр жай революциясына таасир эте турган бардык тармактар тигил же бул жол менен акыры келип жасалма интеллект менен иштешет. Бул адамдардын жумушун жеңилдетип, алардын башка иштер менен алектенүүсүнө мүмкүнчүлүк бере турган инструмент. Жасалма интеллект реалдуу адамдардын акылынан да ашып баратканын байкоого болот. Жасалма интеллекттин мындай жетишкендиктери кээ бир адамдардын андан кооптонуусуна алып келди. Айрым адамдар болсо жасалма интеллекттин жашообузга кирип, анда активдүү орун алышынан абайлаш керек деген ойдо. Адамзаттын келечегине жасалма интеллекттин ролуна байланыштуу эки популярдуу божомол бар. Терс жана оң божомолдор. Швед философу Ник Бостром жасалма интеллектке адамдык өзгөчөлүктөр берилбеши керек деген ойдо. Окумуштуунун айтымында, убакыттын өтүшү менен машиналар адамдан да ашып кетиши мүмкүн. Бирок адамдардан ашкан жасалма интеллект пайда болгонго чейин адамдар өздөрүн коопсуз сактоонун жолун табууга дагы убактысы бар. Ушундай эле пикирлерди жүздөгөн эксперттер, анын ичинде маркум окумуштуу Стивен Хокинг жана ишкер Илон Маск да бөлүшөт. Бирок суперинтеллекттен кооптонууларга карабастан,
Алар жасалма интеллект климаттын өзгөрүшү, ракты дарылоо сыяктуу чоң глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү экендигин билишет. Америкалык ойлоп табуучу жана футуролог Раймонд Курцвейл башкача ойдо. Биз адамдар жасалма интеллект технологияларын пайда гана табаарына ишенет. Анын өнүгүшү алыскы келечекте технологиялык өзгөчөлүккө, адам менен машинанын ортосундагы чектердин жоголушуна алып келет. Анын айтымында, бул 2045-жылы болуп, жер адамдар жана машиналар жашаган бир гигант компьютерге айланат. Жасалма интеллектти киргизүү менен катар ишканалар процесстерди автоматташтырууну жана роботтоштууруну өздөштүрүүдө. Технологияларды мындай өнүктүрүү өндүрүш көлөмүн гана көбөйтпөстөн, анын ийкемдүүлүгүн да камсыздайт. Окшош буюмдардын небегейсиз көп санын чыгаруунун ордуна, фабрикалар колдонуучулардын жеке суроо талаптарына жараша товарларды чыгара алышат. Ар бир мындай продукт ошондой эле анын ээси сыяктуу уникалдуу болот. Келечектин кадимки санариптик фабрикасы бул толугу менен автоматташтырылган өндүрүш, анын компоненттери бири-бири менен жана кардар менен интернет аркылуу байланышта болот. Ал эми адамдар бул жерде реалдуу убакытта жасалма интеллект тарабынан иштелип чыккан өндүрүштүк маалыматтарды чогултуу жана анализдин негизинде чечим кабыл алуу менен гана алек болушат. Мисалы, Siemens өзүнүн заводдорунун биринде роботторго жана станокторго адамдын кийлигишүүсүз жумуштун 75%-ын аткарууну ишенип тапшырган. Бул ишкананын өзгөчөлүгү ушунда. Ал 1000ден ашык продукциянын варианттарын сунуштайт. Натыйжада процессти автоматташтыруу продукциянын сапатын 99,99%га чейин жогорулатууга мүмкүндүк берди. Мында автоматташтыруунун жыйынтыгында миллион продукциянын ичинен 12си гана керексиз болуп чыккан. Роботтоштуруунун эң маанилүү чөйрөсү учкучсуз технологиялар. Азыртадан эле беспилотниктер адамдар үчүн эң кооптуу аймактарда, мисалы, табигый кырсыктар болгон жерлерде жигердүү колдонулууда. Алар кырсыктын абалын жана масштабын баалоого, жабыркагандарды табууга жана куткарууга жардам берет. Пилотсуз технологиялардын өнүгүшү менен акырындан кыймылы жасалма интеллект тарабынан башкарылган учкучсуз жүк ташуучу унаалар жана таксилер пайда болууда. Узак мөөнөттүү келечекте беспилотниктер кеңири жайылып, учкучсуз унаалар башкарылган унааларга караганда арзандайт. Мындай жүк ташуучу унаалар көздөгөн жерине токтобостон жете алышат, айылга акыны сурабайт жана тейлөө үчүн адамдын болушун талап кылбайт. Мисалы, америкалык TuSimple стартапы тарабынан иштелип чыккан автономдуу айдоо системасынын жардамы менен жүк ташуучу унаа Аризонадан Техаска чейин учкучсуз жүрүп, болгону 14 саат 6 мүнөттө келген. Ал эми айдоочусу бар жүк ташуучу унаа ошол эле жолду 24 саатта басып өтөт. 4-чү өнөр жай революциясынын дагы бир тенденциясы казылып алынган энергия булактарынан баш тартуу жана кайра жаралуучу булактардын энергиясын пайдалануу. Бул өзгөчө электромобиль рыногунун өсүшүнөн көрүнүп турат. 2021-жылдын башына карата дүйнөдө 10 миллиондон ашык электромобилдер бар. Алардын 15%-ы америкалык Tesla компаниясы тарабынан чыгарылган. Жасалма интеллекттин жана роботтордун киргизилиши менен медицина жааты да өзгөрүүдө. Азыртадан эле жасалма интеллект дарыгерлерге ооруларды жогорку тактык менен аныктоого жардам берип жатат. Ал эми роботтук отургучтар болсо бейтаптарга кам көрүүдө абдан пайдалуу. Бирок келечекте технологиялар бардык саламаттыкты сактоо системасына таасир эте баштайт. Медицина жекелештирилет, дарылоодо адамдын жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат. Келечекте адамдар ден соолугу жөнүндө дээрлик бардык маалыматты билип калышат. Жана геномдон алынган маалымат ооруп калуу ыктымалдыгын нөлгө чейин түшүрөт. Анын үстүнө генетикалык инженериянын жана биотехнологиянын методдорунун өнүгүшү тукум куучулук оорулардан арылууга мүмкүндүк берет. Саламаттыкты сактоо тармагындагы прогресс адамдын жашоосунун сапатын гана жакшыртпастан, анын узактыгын да жогорулатат. Биологиялык протездерди түзүү жана биореакторлордо адамдын органдарын өстүрүү менен байланышкан медициналык технологиялар өзүнчө өнүгүүгө ээ болот. Бул миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап калууга мүмкүндүк берүүчү трансплантация учурунда орган жана ткандардын шайкештиги маселесин чечүү зарылдыгын жок кылат. Адамдын ден соолугунун учурундагы абалы реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөнүп, дээрлик бир заматта талданат. Пульсометр жана сатурация датчиги, башкача айтканда, кандагы кычкылтектин өлчөмүн аныктоочу датчик орнотулган заманбап фитнес-браслеттер мындай жабдуулардын алгачкы мисалдарынын бири болуп саналат. Келечекте адам органдарынын иштешинде бузулуулар болгон учурда ооруну алгачкы этапта аныктап, дароо дарылоону баштоого болот. Окуу жана окуу. Санариптик инструменттерди колдонуу кээ бир кесиптердин жок болушуна жана башка кесиптердин пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Ийгиликке жетүү үчүн адамдар өмүр бою окуп, үйрөнүп, жаңы технологиялар кантип иштээрин түшүнүүсү азыр маанилүү болуп калды. Эмгек рыногунун келечеги 2020 докладына ылайык
2025 жылга чейин өнөр жайды автоматташтыруу 97 миллиондон ашык жаңы жумуш орундарын түзүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Кадимки программисттерден, системалык администраторлордон, тестировщиктерден жана веб дизайнерлерден тышкары келечекте жаңы IT кесиптери пайда болушу мүмкүн. Мисалы, IT архитектору башка иштеп чыгуучулар тарабынан түзүлгөн ар түрдүү чечимдерди интеграциялоо менен алектенет. VR чөйрөлөрдүн архитекторунун милдети ар бир колдонуучу иштеп, окуп жана эс ала турган виртуалдык дүйнөнү түзүү болот. Мындай өз ара аракет дүйнөнүн визуалдык компоненти үчүн өзүнчө адис керек болот. Ал үчүн виртуалдык дүйнөнүн дизайнери жооптуу болот. Ошентип, жакын арада IT менен жалгаша турган жаңы кесиптердин пайда болушу күтүлүүдө. Алардын арасында нейрон интерфейсинин дизайнери, тармактык юрист жана санариптик лингвист да бар. Келечекте билим берүү системасында да олуттуу өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө көптөгөн көндүмдөрдү үйдөн чыкпастан эле онлайн окуу аркылуу үйрөнүп алууга болот. 4-өнөр жай революциясы адамдын үзгүлтүксүз окуп үйрөнүүсүн талап кылат. Бул ошондой эле жаңы кесиптердин пайда болушуна алып келет. Мисалы, билим берүү траекториясынын дизайнери же болбосо карьералык өсүш жана квалификациянын жогорулатып өнүктүрүү боюнча персоналдык гид деген кесиптер болушу мүмкүн. Жеке астронавтиканын тездик менен өнүгүүсү жана глобалдык жылуулукка каршы күрөш, космостук туризм жана жашыл технологиялар тармагындагы адистердин, ошондой эле кең казып алуу тармагында эко-аналитиктердин пайда болушуна алып келет. Интернеттин кеңири жайылуусу медиа полиция кызматкерлерине, онлайн терапевттерге жана геймерлерге жумуш орундарын түзөт. Адамдын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү инженер-генетиктердин жана биофармакологдордун пайда болушун талап кылат. Жашоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү процессинде жашыл шаарлардын архитекторлору, курулушта 3D басып чыгаруунун дизайнерлери, акылдуу үй инфраструктурасынын дизайнерлери жооптуу болушат. Кээ бир кесиптердин баркы 4-өнөр жай революциясынын доорунда гана жогорулайт. Экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Кристофер Писаридестин айтымында билим берүү, саламаттыкты сактоо, курулуш, мейманкана бизнеси жана башка эс алуу жана жеке кызмат көрсөтүүлөр менен байланышкан башка тармактарда адам талантын андан ары ачып, өзүн өркүндөтө алат. 4-өнөр жай революциясы адам жашоосунун бардык чөйрөлөрүндө өзгөрүүлөрдү алып келет. Коомдун өзү да өзгөрөт. 4-өнөр жай революциясы боюнча сиздин оюңуз кандай? Автоматташтырылган диджитал дүйнөдө жашоого кандай карайсыз? Комментарийлерге жазыңыз. Көрүшкөнчө.